3 мартта Бишкек шаарында республикалык математикалык олимпиадасы өтөт. Кыргыз-Швед математикалык мектеби Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте 4 жылдан бери жыл сайын өткөрүп келет. Жылдан жылга катышуучулардын саны өсүп келе жатат. Эгерде биринчи жолу өткөн республикалык олимпиадада 9000 чукул бала катышса, акыркы 3-чү олимпиадабызда былтыры 18000 бала катышты. Быйылкы 4-чү олимпиаданын өзгөчөлүгү болуп, биз чет жактагы катышуучуларды дагы чакырып атабыз. Тактап айтканда бул күчтүү деп эсептелинген Россиядан, Казакстандан, Армения, Грузия, Беларусь жана башка ушу КМШ мамлекеттердин арасындагы катышуучуларды чакырып атабыз. Бул олимпиаданын дагы бир өзгөчөлүгү республиканын бардык аймактарындагы жөнөкөй мектептердин окуучулары да катыша алат. Олимпиаданын жеңүүчүлөрү престиждүү делген жогорку окуу жайларда акысыз окууга жолдомо ала алышат. Бардык эле үй бүлөлөрдө баягы материалдык жана башка шарттар мүмкүнчүлүк бере бербейт. Эгерде бала чындап математикадан күчтүү болсо, бул АУЦА, Борбор Азиядагы Америкалык университети, эл аралык университет Борбор Азиядагы, бул TSI инновациялык колледжи жана быйыл Ала Тоо университети келип кошулуп атат. Нуркыз Ыдырысова кичинекейинен чет жерде билим алууну кыялданып келген. Ал үчүн окуу жайдын талаптарына ылайык республикалык олимпиадаларда өзүн сынап көрүүнү чечкен. Өлкөбүздөгү эң маанилүү делген олимпиадаларга катышып, башкы орундарга ээ болгон Нуркыз быйыл кыялындагы окуу жайына бекер окууга $300,000 грант утуп алды. Ал дүйнөдөгү биринчи катарда турган жогорку окуу жайлардын бири Стэнфорд университети. Нуркыз бул окуу жайга окууга мүмкүнчүлүк алган Кыргызстандагы жалгыз окуучу. Ушул окуу жайга тапшырыш үчүн 3 жылдай даярдадым, 3-4 жыл. Ошон үчүн биз аябай кубандык кандай. Ушундай окуу жайларга өткөндө сен алган сыйлыктар жөнүндө айтыш керек. Ошон үчүн менин сыйлыктарым ушул олимпиада болду. Олимпиада катышканда мен 2-чи орунду алганга мүмкүнчүлүк болду. Анан ошондон кийин ушундай деңгээлде сыйлык алган үчүн мени окуу жайга алганына көбүрөөк мүмкүнчүлүк болду деп ойлойм. Ошентип мен онлайн олимпиада жөнүндө калып, биринчи турuna катышып, анан өтүп кеттим. Анан 2-чи тур, анан 3-чү тур болуп, ошентип эле өтүп кетиптим. Анан мага мисалдар аябай жакты. Билем, мага анча мындай даярдануу оор болгон жок, анткени мисалдары аябай кызыктуу болгон. Мурда адистештирилген мектептерден гана ийгиликтүү окуучулар чыгып келген болсо, азыр аймактардагы жөнөкөй мектептерден да республикалык олимпиадада алдыңкы орундарга ээ болгон окуучулар бар. Алардын бири Ош облусунан келип катышкан Рамазан Жалалдинов. Былтыр аталган олимпиадага катышып, биринчи орунду жеңип алган. Ал учурда Борбордук Азиядагы Америка университетинде биринчи курста билим алып жатат. Биринчи ойлогон эмесмин, что ийгиликке жетем деп. Анткени мына өзүңүз билесиз, күчтүү лицейлер бар. Ошо кичинемден эле математикага менде кызыгуу болгон. Анан кийин 6-чы, 7-чи, анан дагы ошо старший школада кызыгуу көбүрөөк болуп баштаган. Ошондо я начал замечать, что мага ошо математика оңоюраак берилет. Кыргызстанда расмий өткөрүлүп келген 3 рейтингдик олимпиада бар болсо, алардын бири мамлекеттик олимпиада, экинчиси улуттук олимпиада, ал эми үчүнчүсү республикалык математикалык олимпиадасы. Математика боюнча айта турсак, көп айтат, бул так илим дешет да. Бирок кандайдыр бир деңгээлде бул парадокс илим десек болот. Бул так илим дагы ошол эле учурда так эмес да. Себеп дегенде математиканын кээ бир бөлүктөрү бири-бирине карама-каршы келиши мүмкүн, бирок ошол эле учурда далилдеп келсе болот, алар бири-бирине карама-каршы келе берин дагы да. Ошондуктан бул эң кызыктуу жана эң теориялык, мындай практикада колдонушу жок деп айтышат, бирок азыркы мезгилде көрүп атабыз, жасалма интеллекттин бардыгы математика негизинде негизделген. Ошондуктан мындай жаңы орусча айтканда возрождение болуп атат десек болот да, математика болгон сүйүүлөрдө окуучулардыкын. Керемет Сабыржанова, Мырзабек Мамбетов, Аида Токталиева, Замана студиясы.